Ким бактылуу бай жашагысы келет? Албетте баарыбыз. Анда 3 нерсени жаза башыбыз керек экен. Мен Жаңмырза Абдыгазиева ушул ата тек мамилеси боюнча көптөгөн марафондорду өткөрүп келем. Трансформациондуу оюнумдагы ошонун маңызында эми 3 нерсе жаза башыбыз керек экен. Ата энеге болгон биздин дооматыбыз, нааразычылыгыбыз, ошонун баардыгын жазабайбыз. Ата эне баардык берген нерсесин бизге бере алды. Ашык бере албаса алардын баягы учуру ошондой болгон. Экинчиси, биз ата энеге акыл үйрөтпөшүбүз керек. Ата мынтип койбойсуңбу, тинтип койбойсуңбу, мынтип жашабайт белеңер, баланча апам менен ажырашып кетпейт белең, чоң атама мынтип койбойт белең, эмнеге мени берип салдың? Ошондой эч качан акыл үйрөтүп, алардын жашоосуна сын айтпайбыз. Алар кандай болсо ошол бойдон кабыл алабыз. Балким турмуштун ар кандай баягы болуп ичкен, балким таштап кеткен, балким ажырашып кеткен, толук кабыл алабыз. Ошондо гана бизге бактылуу бай жашоо келет. А бирок аны билип туруп мен эч нерсе жаза албай атам, кантем мен кантип кечирем же кантип кабыл алам, ошол ата энем ошондой болгон деген бир ичиңизде көйгөй болсо, менин ата энем жана бактылуу бай жашоом деген интенсивке сизди чакырам.